Консерваланган азыктар анын ичинде уй, топоз эттери менен чучук дагы бар. Кала идишке салынган гречка менен перловка боткосу учурда суроо талап жогору болуп жаткан азыктардын бири. Ат башыдагы эт комбинатта өндүрүлгөн продукция учурда чек ара кызматы менен ички иштер министрлигинин ички аскерлерине берилип жатат. Мындан тышкары жергиликтүү базарларда сатылууда. Сырьё менен жетиштүү деңгээлде камсыз кылынса, сыртка чыгаруу пландалууда. Алдыга койгон пландарыбыз аябай чоң, расширение бололу деп атабыз. Биз азыркы учурда военныйлар менен иштешип жатабыз. 2 тоннаны Россияга кетиргенбиз экспорт кылып. Дагы сурап атышат Россияга, башка чет өлкөлөргө сурап, Кытайга сурап атышат, көп жакка эле сурап атышат. Ички рынокко сурап атышат, Азия глобустар сурап атышат, аяк жакка дагы бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Эт жетишсиз болуп атат. Нарын павильонунда консерва азыктардан тышкары бал, кымыз жана талкандан жасалган печеньялар коюлган. Ал эми чүйдөгө өндүрүүчүлөр көргөзмөгө как, майгурут, каймак, сыр сыяктуу азыктарды алып келишкен. Сары Өзөндөгү ишканаларда өндүрүлгөн продукциялар жергиликтүү базарларда сатылбастан, Азастан чет өлкөгө чыгарылууда. Бардык компанияларыбыздын продукциясы табигый, таза, нукура, эч кандай кошулмасы жок. Мына ошонусу менен биз артык айырмаланып турабыз. Андан сырткары бул компаниялардын продукциясы экспортко дагы кетет Кыргыз өлкөсүнөн. Анан эң башкы жана жакшы жагы бул адамзаттын ден соолугуна пайдалуу. Эч кандай химикат же болбосо кошулмалар жок болгондуктан кичинекей бөбөктөрдөн чоң кишилерге чейин пайдалуу. Көргөзмөгө азык-түлүктөрдөн тышкары жүндөн, кайыштан жана жыгачтан жасалган буюм тайымдар дагы коюлган. Булардын бардыгы экологиялык таза продукция болуп саналат. Тоолуу аймактарда жасалган тамак-аш, башка тиричилик буюмдарга тоо продукциясы бренди берилет. Мындай брендти алган өндүрүүчүлөр продукцияларын дүйнөнүн булуң бурчуна экспорттой алышат. Бул иштер буунун башкы ассамблеясы тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясында 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын аркасында ишке ашууда. Тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программа кабыл алынган. Анын ичинде жол карта да бар. Ошо жол картанын ичинде биз ушу тоолуу аймактарда жашаган тургундардын шартын, социалдык экономикалык шарттарын жакшыртуу боюнча ар кандай проекттерди жүргүзүп жатабыз. Анан ушу проекттин ичинде ушу тоолуу аймактардын продукциясы же тоолуу продукция деген брендти колдоп ушу чет өлкөгө экспортко чыгаруу үчүн ушундай биз аракеттерди кылып жатабыз. Мен жакшы көрөм, мен мал болгондо ушундай чөптүн демдеп туруп ичем. Жарманкеге ар бир облус аймактарында өндүрүлгөн экологиялык таза продукцияларын алып келишкен. Президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, дипломат, эксперттер менен биргеликте ар бир дубандын павильонун кыдырып, коюлган азыктар менен таанышып чыкты. Таанышуу учурунда мамлекет башчы чет элдик конокторго Кыргыздын меймандостугун, сыйын көрсөтүп, аларга символикалык белектерди тартуулады. This is warm from sheep and this is very it's warm in winter and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. This is it looks very nice. Thank you. Another gift again to you. Thank you. Кыргыздын улуттук тамак-аш буюмдары менен таанышкан соң президент чет өлкөлүк коноктор менен биргеликте ушул эле аймакка Тяншан карагайларын отургузушуп, көчөттөргө ат ыйгарышты. It will grow if you give it a nice name. Жакшынакай ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт баарыбыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Follow the name. So the name of this tree will be FAO now. So you give the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz
Kyrgyz. Kyrgyz. So this is Yes. Allora questo sarà Ал Арча жаратылыш паркында өткөн көргөзмө менен көчөт отургузуу иш-чарасы туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу Бишкек плюс 25 саммитине бара жаткан жолдо эл аралык конференциянын алкагында уюштурулду. Ага 25 эл аралык уюмдан 51 мамлекеттен 400дөн ашык өкүл катышты. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР Чүй облусу.